Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Апаларыбыз ак дасторконун жайып, майрамды белгилешүүдө, ал эми сыртта сүмөлөк даярдалууда. Норуздун көркү сүмөлөк учурда улустун улуу күнү Норуз майрамына карата 1 тонна 200 литрлик сүмөлөк даярдалууда. Жер жарылып чөп, желин айрылып сүт чыккан жаз мезгилинин белгиси катары майрамдалган Норуз майрамынын негизги тамагы болгон сүмөлөк ар дайым жакшы тилек менен кайнатылып, жалпы элге таратылат. Аны даярдоо ар кимдин эле колунан келе бербейт. Сүмөлөктү даярдоонун камылгасы 10-15 күн мурун башталып, атайы даярдалган буудайга суу чачылып, нымдаштырылган соң, дан борсою көп өнүп чыкканда аны жанчышат. Ал эми учурда аруу тилектер менен жанчылган дандан сыгылып алынган шире сууга ун кошулуп казанга салынды. Сүмөлөктүн бул баалуулугу бул аруу тамакта, ошондуктан биз баалуу деп билебиз. Себеби дегенде биз алгач буудайды тазалап, аны таза жууп, аны өндүрүп, аны ошол өндүрүп атканда да биз жалаң аял заты колдонот да, кармайт. Аны даарат менен жасалат да. Ар бир жасалган ишибиз бул даарат менен жүрөт да. Өндүрүүдө дагы аны улам 2 күндө суу берип турабыз. Ошо суу бергенде дагы бүт даарат менен жасалат да. Бул ошондуктан биз аруу дейбиз, таза болгондуктан. Сүмөлөктүн даяр болгон маңызы казанга куюлганга чейин салт жөрөлгөлөргө ылайык ата бабаларыбызга багыштап Куран окулуп, май токочтор бышырылды. Ата бабаларыбызга, чоң ата чоң энелерибизге, тай ата тай энелерибизге, кайын журт ата тектерибизге багыштап Куран окулуп, андан соң ошол токоч бышырылат да. 9 токоч деп коебуз. Ана мындай биз чоң 1 тонналык казанга жасаткандан 41 токоч жасадык. Мындан тышкары сүмөлөктүн башка тамак аштан өзгөчөлүгү ашыкча азыктар, татымдар кошулбайт. Башкача айтканда сүмөлөк суу, май, өндүрүлгөн буудай жана аруу тилектер менен даярдалат. Бул жерде кыргыздын улуттук тамагы болгондуктан этник тамак бун деген эчтемке кошулбай жасалып атат да. Буга эмне кошулат? Биринчи суу, экинчи май, үчүнчү өндүрүлгөн буудай, анан ун. 4 эле эме кошулуп атат да, азыктардан кошуп жасап атабыз. Бул нукура болгондо да экинчи сорт ун менен жасап жатабыз. Бишкек шаарында уюштурулган ынтымак сүмөлөгү улуттун баалуулуктарын, маданиятын, каада салттарын жайылтууну гана эмес, 7 дубандан келген элдин башын бириктирип, ынтымагын арттыруу максатын көздөөдө. Ынтымак болушу жана ошондой эле бири-бири менен достукту чындоо, бардык ошол региондордон келген ошол өзүбүздүн апаларыбыздын бүгүнкү күнү каада салтын эзелдеп, өзүңүздөр көрүп атасыздар, керек болсо элечектерди кийип, боз үйлөр тигилип, сүмөлөктөр кылаткан, бунун бардыгы биздин салтыбыздын тутканыбызды жана сактап келишибизди жана кийинки муунга өткөзүп бериштин бирден бир жакшы нерселердин уланышы деп айтат элем. Ушул 7 жылдан бери ынтымак сүмөлөгү даярдалып жүрөт. Биз Орто Азияда ынтымак фестивалын ушул Кыргызстанда бренд кылып алсакпы деп атабыз. Бүгүн ушул 1 тонна 200 литрлик сүмөлөк кайнатылып атат. Бул жерде 40 уруунун өкүлдөрү да катышып атат. Кыргыздар байыртадан Норуз майрамын чоң салтанат менен өткөрүп, ага бүткүл кыргыз уруулары катышып келген. Тарыхта айтылгандай Норуз күндөрүндө согуш токтотулуп, уруу аралык кастыктар жоюлуп, тарынгандар элдешкен. Уламыштарга ылайык өткөн заманда жаздын алгачкы айларында ата бабаларыбызды ачарчылык каптап, эл ичинде өлүм житим көп болгондо апаттан аман сактап калган касиеттүү тамактардын бири сүмөлөк экени айтылып келет. Ошондон кийин сүмөлөк эл ичинде ыйык тамак катары бааланып, кийин бара-бара жылды тосуудагы салттуу тамак айланган. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.